Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи каналда ачык коомдун пикир айтуусу теледолбору жана алпарчысы мен Эрмек Темирбек уулу. Дебат бул жөн гана сүйлөө эмес, же болбосо тартышуу эмес. Бул башкалардын пикирин уга билүү жана ошондой эле пикир алышуунун жыйынтыгында акыйкат бир жыйынтыкка келүү куралы. Жана ошондой эле ошол куралды бүгүнкү күндөгү илим жана билимге умтулган жаштарыбыз колдонуп, өзлөрүнүн илимин билимин тереңдетип, коомго керектүү инсандарды өзлөрүндө тарбиялап жаткан убагы. Азыркы убакта Кыргызстанда чет өлкөлүк уюмдардын, тагыраак айтканда, мамлекеттик эмес уюмдарды чет өлкөлүк агент деген статуска ээ кылуу мыйзам долбоору иштелип жаткан убагы. Жана Өкмөт палатасы ушул теманы колдоп, эмне үчүн агент деген статусту бериш керек экендигин жактайт. Ал эми оппозиция тарап болсо бул темага толугу менен каршы чыгып, өзлөрүнүн позициясын аргументтер менен тактап жана түптөп кетмекчи. Айта кетчү нерсе, биздин бул экинчи сезонубузга бир гана жогорку окуу жайдын студенттери эмес, элге аттын кашкасындай таанымал адамдар дагы азыркы убакта биздин долбоорго катышып жаткан убагы. Жана ошондой эле биздин өкмөт тарапты тааныштыра кетсек. Өкмөт тараптын өкүлдөрү Жакшылык Айтбаев жана ошондой эле жогорку кеңештин депутаты Нуркамил Мадалиев. Ал эми оппозиция тараптын өкүлдөрү Перизат Сайтбурханова жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Равшан Жээнбеков. Жана эсиңиздерге сала кетчү нерсе, бүгүнкү оюндун жыйынтыгын бир гана сиздер чечесиздер. Эгерде өкмөт палатасы утушка ээ болду десеңиздер, 03 санын 35-35 кыска номерине жөнөтсөңүздөр болот. А эгерде оппозиция тарап жеңишке ээ болду десеңиздер, 04 санын 35-35 сандарына жөнөтүп, өз добушуңуздарды берсеңиздер болот. Жана ошондой эле бүгүнкү оюнга калыстык өзүнүн оюн билдириш үчүн бизге сот эксперттер жана ошондой эле оюн боюнча эксперттер да келген. Аларды тааныштыра кетсек, Акылбек Өмүрбеков жана ошондой эле бул долбоордун редактору жана ошондой эле дебат боюнча эксперт Нурайым Шамырканова. Анда эмесе өзүнүн биринчи конструктивдүү сөзүн айтуу үчүн ырастоочу тараптын башчысы чакырылат. Урматтуу ырастоочу тараптын башчысы, сизге берилген убакыт 5 минут, убактыңыз башталды. Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күндө биз аяк күндөрү абдан актуалдуу болуп жаткан Кыргызстандагы чет өлкөлүк агенттер тууралуу долбоорду талкууламакчыбыз жана биз ал долбоор мыйзам долбоорун колдойбуз. Эмне үчүн колдойбуз? Биз бүгүн көргөзүп бермекчибиз. Негизи эле баштасак, бул чет өлкөлүк бейөкмөт уюмдар деген кимдер булар? Булар биринчиден өкмөттүк эмес уюмдар, экинчиден булар негизги максаты пайда табуу эмес болгон уюмдар. Үчүнчүдөн булар алган пайданы өз ара бөлүштүрүү эмес. Анан төртүнчүдөн эң негизги учурлардын бири бул чет жактан каржыланган уюмдар. Анан жарандык сектордун өкүлдөрү булар. Ал эми биз көтөрүп жаткан мыйзам кайсыл? Бул чет өлкөлүк агенттик милдетин аткаруучу статусу жөнүндөгү мыйзам. Бул кандай мыйзам? Чет элдик булактардан каржыланган уюмдар, чоң рахмат. Экинчиден бул ишмердүүлүгү Кыргызстанда болгон уюмдар. Чет элдин каржыланган уюмдар дегенде биз бул жерге жергиликтүү бир кандай бир концерт уюштуруп, фонд болуп кайрымдуулук кылып аткан уюмдар жөнүндө сүйлөшпөйбүз. Бул жалаң гана чет өлкөдөн кандай бир каржы алып, анан өзүнүн ишмердүүлүгүн Кыргызстанда жүргүзүп жаткан уюмдар жөнүндө. Дагы бир учуру бул негизги учур бул саясий ишмердүүлүк менен алектенгендер жөнүндө сөз кылабыз. Бул мыйзамда жалаң саясий ишмердүүлүк менен алектенгендер жөнүндө болот. Бул жерде биз деген онкология менен ооруп жаткан, онкология борборуна аппарат алып келип аткан бейөкмөт уюмдар жөнүндө эмес, именно ушул саясат менен алектенип жаткан бейөкмөт уюмдар жөнүндө сөз кылып атабыз. Демек, булар кимдер? Ошол эле саясий ишмердүүлүк деген эмне? Бул бийликке багытталган, бийликке умтулууда болгон ишмердүүлүк. Экинчиден бул бийликтин кандай бир чечимине таасир тийгизүүчү болгон ишмердүүлүктөр жөнүндө сөз кылат. Жана биз бул мыйзамды кабыл алуу аркылуу максатыбыз чет элдик уюмдардын, чет элдик мамлекеттердин мамлекетке болгон таасирин кыскартуу, азайтуу. Негизги максаттардын бири ушул. Эми биринчи эле аргументибизге келсек, биринчиден демократиялык мамлекетте жашап жатабыз. Демократиялык нормаларга
биз дал келиш керекпиз. Биз билебиз, бүгүнкү учурга чейин ошол бейөкмөт уюмдар бизге кыйкырып келип атат. Ачыктык болуш керек. Мамлекет тик органдар өзүн ачык, тактык менен өзүнүн эсеп-чотторун берип туруш керек деп айтып жатат. Ооба, берип туруш керек. Ошол эле учурда муну бейөкмөт уюмдар да берип туруш керек. Бүгүнкү күндө биздин мыйзамдарда мындай каралган эмес. Бейөкмөт уюмдар элге мындай отчетун бербейт, эмне иш кылып жаткан, кандай максатты иш аракет кылып жаткан. А бул болсо өзүлөрү айтып жаткандай демократиялык чектердин эң негизги принциптеринин бири. Бул ачыктык, айкындык болуш керек, тактык болуш керек. Ошол нерсени биз көтөрүп чыгып атабыз жана демократиялык нормаларга дал келиш үчүн биз бул мыйзамды кабыл алыш керекпиз. Бул мыйзамды кабыл алганда биз ал уюмдар кандай максатта колдонуп жатат ал каржыны кимге колдонуп жатат, балким анын башка бирдеңкелер даярдап жаткандыр, ошонун баарын билип алабыз. Экинчи жагынан коопсуздукту алып атабыз. Эмнеге коопсуздук? Коопсуздук болгон жерде туруктуу өнүгүү болот деп жатабыз. Эмнеге? Мына бизде 19 000 бейөкмөт уюм бар экен Кыргызстанда эле. Алар эмне иш аракет кылып жатып атат? Негизи эле алар бейөкмөт уюмдар жарандык сектордун өкүлдөрү болуп эсептелет. Жарандык сектордун өкүлдөрү. Жарандык сектордун негизги функциялары эмне? Биз жарандык секторго толугу менен каршы чыкпайбыз, алар болсун деп атабыз. Биз болгону анын ичиндеги деструктивдүү күчтөрдү аныктап чыгып, аларга кандай бир санкция колдонуш керек, же болбосо аларды элдерге көргөзүп коюш керек. Ушул силер мамлекетибизде болгон деструктивдүү күчтөр депчи. Мисалы үчүн айталык, алар негизги функциялары эмне? Мамлекеттик контролдоо, мамлекеттикке кандай бир таасир тийгизүү, саясий болобу жана башка таасирлерин тийгизүү, ошол эле коомдук ой пикирди жаратуу, коомдук пикирди жаратуу алардын негизги функциялары болуп жатат. Эми ошол уюмдар, жарандык сектор кайсы мамлекеттен акча алып туруп бизде ошондой иш аракеттер жасап атат. Ошондой коомдук ой пикир жаратып атат. Кайсы мамлекеттен акча алып туруп биздин мамлекетибиздин бийликти контролдоп жатат. Урматтуу калкым, бул мыйзамды кабыл алуу менен биз эртеңки келечегибизди аныктап алабыз. Бул мыйзам аркылуу биз мамлекетибизде коопсуздукту сактайбыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз баарыбыз бир добуштан бул мыйзамды кабыл алыш керекпиз. Өзүнүн сөзү үчүн төгүндөш тараптын башчысы чакырылат. Урматтуу спикер, сизге берилген убакыт 5 мүнөт. Убактыңыз башталды. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин тайпалаштар жана каршы тараптар бүгүнкү ушундай кызыктуу темада сиздер менен көрүшүп атканыбыз үчүн аябай кубанычтабыз жана биздин өкмөт тараптын кызыктуу, бирок туура эмес маалыматтарды берген үчүн ыраазычылык билдирип кетмекчибиз. Себеби дегенде биздин өкмөт тарап айтып атат. Биз чет элдик бейөкмөт уюмдарды ишин контролго алуу менен биз алардын эч кандай жарандык коомго биз каршы эмес деген сөздү чыгып атат. Ал эми жарандык коом деген эмне экенин урматтуу өкмөт тарап өзүнө суроо берип көрдү беле? Жарандык коом деген бул ошол кишилердин ошол эле коомдук ойду жаратуу үчүн, ошол эле мамлекеттик чечимдерге таасирин тийгизүү үчүн кандайдыр бир институт катары калыптанып калган коом болуп эсептелинет. Ал эми бейөкмөт уюмдар ушул жарандык коомдун катары. Эгер биз азыркы мыйзам долбоорун карап кетсек, аябай бул жарандык коомго биздин деген конституциялык укуктарыбызга конституциялык чектеп койгон бир мыйзам долбоорун сунуштап атат. Мындай жол менен биздин өкмөт тарап өзүнө бир дагы каршы саясий аренада өзүнө каршы кандайдыр бир күчтөрдү калтырбоонун аракети катары көрүлгөн жокпу сиздерге? Мага ушундай көрүндү. Себеби дегенде, биринчи, бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгү эмнеде жатканын азыр айтып кетти. Мүмкүн алардын ичинде деструктивдүү уюм бардыр. Алар деген балким бийликке умтулуп аткандыр дейт. Силер деле бийликке умтулуп аткан болсоңор, алар деле бийликке умтулат да. Ушундай нерседе бийлик деген бул эч кандай кайсы бир топтун, же болбосо деструктивдүү эмес деп өзүн атаган топтун бул атасынан алып алган мурасы эмес да. Аларды деген биз кандай уюштурабыз, аны деген бул жарандык коом чечүүсү керек. Эгер буга каршы эмес болгон болсо, бул бийлик деген демек авторитардык бийликке айланып баратканын белгиси болуп эсептелинет. Экинчиден, саясий ишмердүүлүк менен алектенген уюмдар деп айтты да. Эгер биз бейөкмөт ошол 19 000 деп эсептелген бейөкмөт уюмдардын ишин карап көрсөк, саясий ишмердүүлүк менен аракеттенген уюмдар канча болуп эсептелинет экен? Ушуну бизге так айтып бере алган жок. Жана деструктивдүү, мүмкүн анын ичинде экстремисттик уюмдар деди. Аларды кандай жол менен биз аныктап алабыз? Ошонун эгер кайсы бир уюм
мисалы да USAID эгер биз азыркы күндө кандайдыр бир деструктивдүү уюм деп айтып алабызбы, же JICA-ны да Япония өлкөсү тарабынан колдоого алынып аткан уюм бар, ушундай JICA деген. Ушуну дагы биз деструктивдүү же болбосо бийликке аракет кылып аткан өкмөт деп айтып атабыз. Булар деле саясий уюмдар, булар деле саясий жакка аралашып келип атат. Бирок бейөкмөт уюмдардын саясий кызыкчылыктары эмнеде жатат? Бейөкмөт уюмдардын саясий кызыкчылыктары бул күчтүү жарандык коомду түзүү болуп эсептелинет. Жарандык коом, күчтүү жарандык коом акылы жок бийликке ар дайым душман болуп келген. Урматтуу достор, демек биздин деген ушундай жанагы авторитардык бир өкмөттүн болунбоосу үчүн биздин күчтүү жарандык коомубуз керек деп ойлойм. Андан кийинки биздин өкмөт тараптан айтып атсак, демократиялык нормаларга дал келиши керек деп туруп, чет өлкөлүк уюмдарга каршы чыгып атат. Демократиялык нормалар деген эмне? Демократиянын деген 5 пункттар да. Эгемен өкмөт, эгемен парламент, эгемен сот системасы, эгемен борбордук шайлоо комитети жана эле күчтүү жарандык коом болуп эсептелинет. Ал эми жарандык коомду биз кайсы бир жарандык коомдо азыркы деген бейөкмөт уюмдарды кесип салсак, жарандык коом мурдагысындай күчтүү болбой калат. Ал эми жарандык коом өзүнүн күчү аркылуу, коомдук ой пикирди жаратуу аркылуу ошол эле өкмөткө өзүнүн заказын берет. Себеби дегенде биз аларга налог төлөп атабыз, башкасын төлөп берип атабызбы? Биз ошолорго рахмат. Аларга деген өзүнүн заказын берет. Экинчиден, эгемен сот ар дайым жанагы сот туура эмес чечим чыгарды дегенди көтөрүп чыккандар деле ошол бейөкмөт уюмдар болуп келип атат. Ошолор сотко таасирин тийгизип атат. Соттордун таза иштөөсү үчүн кандайдыр бир өзүнүн милдеттери, өзүнүн кайсы бир милдеттеринен ашып кетпөөсү үчүн аябай таасирин тийгизип атканын көрүп атабыз. Эгемен парламент аркылуу мисалы ошол эле сиздер эсептеген чет өлкөлүк деструктивдүү саясий уюмдар болгон өлкөлөр, мисалы Кыргызстанда ХИПИКТин сактап калганда эмне үчүн алар агент деп эсептелинген жок? Аялдар үчүн 30% квотаны алып чыкканда эмне үчүн деструктивдүү күч деп эсептелинген жок да? Булар деле мындай карасаң саясий ишмердүүлүк болуп эсептелинет. Ошондуктан бул азыркы биздин өкмөт тарап бизге сунуштап жаткан чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзам долбоору бул биринчиден биздин демократиялык коомубуздун өнүгүүсүнө тоскоол болот. Экинчиден бул болсо Кыргызстандын престижин эл аралык аренада түшүрүп алууга аябай коркунуч келтирип атат. Ошон үчүн өкмөт тарап бул чечим кайрадан ойлонуп чыгат деген ишеничтемин. Рахмат. Немесе өзүнүн төгүндөсү үчүн ырастоочу тараптын мүчөсү чакырылат. Берилген убакыт 5 мүнөт. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроолор берилбейт. Убактыңыз башталды. Урматтуу катышуучулар, ушул жаштардын арасында ар түрдүү темада, ошонун ичинде ушул бүгүнкү каралып аткан темада ушундай дебаттардын өтүшүнүн өзү эң жакшы көрүнүш деп ойлойм. Бул дагы биздин Кыргызстандагы коомчулуктагы демократиянын көрүнүштөрү бар экендигинин белгиси. Андан кийин мына жаштардын өздөрүнүн позициясын коргоого болгон аракеттери дагы булардын белгилүү деңгээлде даярдыктарынын жакшы экендигин билгизип турат. Буларга рахмат дешибиз керек. Ар дайым ар бир адам тигил же бул маселе боюнча өзүнүн сөз түрдө көз карашы болуш керек да. Албетте бул жерде эми балдардын көз карашы менен биздин сунуш кылынган мыйзам долбоорубуздун мазмунунда бир топ айырмачылыктар бар. Кандайдыр бир деңгээлде эми бул дебаттын өзүнүн жаратылышына жараша болсо керек, андай деталдарга көңүл бурулбаптыр. Ошон үчүн мен негизинен жаштарга деталдаштырбай эле үстүртөн эле мындай түшүндүрмө берүүнү туура деп ойлоп атам, силердин эле жолуңар менен кеткенде. Биринчи кезекте албетте сөзсүз түрдө мен өзүм жакшылыкты колдоп кетишим керек. Себеби дегенде жакшылык биздин ошол сунуш кылган мыйзам долбоорубуздун негизги максаттарын, негизги мазмунун ачып бергенге толук аракеттер, жакшы аракеттер жасады. Биринчи кезекте албетте бейөкмөт уюмдардын коомдогу ордун, алардын сөзсүз түрдө тигил же бул коомдо ордунун болушун бул кубаттап атат. Бул жакшы нерсе. Биз демократияны курабыз деген ар бир мамлекетте сөзсүз түрдө бейөкмөт уюмдардын болушун каалап, ошолорго мүмкүн болушунча шарттарды түзүп беришибиз керек. Ал эми бул билесиңер азыр кандайдыр бир деңгээлде дебаттын азыркы чыгып сүйлөгөн ораторлордун
аракеттери ушу мамлекеттик бийлик менен бейөкмөт уюмдардын ортосунда бир карама каршылыктарды көрсөтүү аракеттерине окшоп калды. Анчалык деле болбош керек, себеби дегенде биз жанакы силер айткан концепция менен макулмун. Мен эгерде бейөкмөт уюмдар болбосо, албетте бул авторитардык режимдин өзүнүн көрсөткүчү болуп калат да. Бирок бир маселени эске алышыбыз керек да. Бир маселени эске алышыбыз керек. Бул демократия деген, урматтуу жаштар, бул процесс. Бул бир күндө пайда болуп, анан туруктуу эле туруп калып эле ошол боюнча эле жашай бере турган нерсе эмес да. Мына кече мурдагы көрдүңөр, телевизордон көрсөтүп атат, Америкада кара адамдар качан шайлоо добушуна ээ болгондугун, мына 40 жылдын ар жак бер жагын айтып атат. Ар дайым Америка боюнча сөз болгон, Америка жөнүндө сөз болгондо биз анын 250-300 жылдык тарыхын айтабыз. Демек, демократияны курууда да Америкада дагы бул өзүнчө бир процесс болгон экен да. Демек, көрдүңөрбү? Ар бир мамлекеттин өзүнүн өзгөчөлүгүнө жараша ошо демократиянын өсүшү дагы ушундай бир именно ошол коомго тийиштүү мүнөздүү болгон бир белгилерге төп келе турган бир мындай ошолордун чакырыктарына жооп бере турган бир процесс болуш керек да. А демократиянын түпкү максаты эмнеде? Түпкү максаты ошол коомдун өнүгүүсүн камсыз кылуу, адамдардын эркиндиктерин камсыз кылуу жана ошону менен бирге эле ал коомдо сөзсүз түрдө стабилдүүлүктү камсыз кылуу. Азыр биздин максатыбыз мына 1 жылга жакындап калды, 1 жылдан ашып калды. Бул мыйзам долбоорду сунуш кылганыбызга биз эч качан тигил же бул бейөкмөт уюмду деструктивдүү же жамандап айткан жокпуз. Биз андай максатты алдыбызга койгон жокпуз. Бирок биз азыркы иштеп аткан бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорун алып карасак, ал жерде бир топ мүчүлүштүктөр бар экен да. Ал мүчүлүштүктөр ушу биз азыркы айтып кеткен жанакы бейөкмөт уюмдардын коомдун жана мамлекеттин алдындагы эч кандай бир отчеттук формасы, отчету жок экен да. А бейөкмөт уюмдар азыр жакшылык айтканда биз бардыгыбыз билебиз, булар жанакы ачык айкындуулуктун сүрөөнчүлөрү, негизги сүрөөнчүлөр болуп эсептелишет. Айтылгандай мамлекеттик бийликтен, башка органдардан ар дайым ачык айкындуулукту талап кылуучу эң негизги күч болуп эсептелинет. Ошол нерсе мына биздин азыркы иштеп аткан мыйзамыбызда бейөкмөт уюмдарга көрсөтүлбөй калыптыр да. Ошон үчүн биз бейөкмөт уюмдардын ачык, айкын иш жүргүзүшүнө гана каалап ушул мыйзам долбоорун сунуш кылып атабыз. Кийинки өзүнүн сөзү үчүн төгүндөшү тараптын мүчөсү чакырылат. Урматтуу төгүндөш тараптын мүчөсү, сизге берилген убакыт 5 мүнөт. Биринчи жана акыркы мүнөттөрүндө суроо берүүгө тыйым салынат. Урматтуу бүгүнкү дебаттын катышуучулары, бизге чын деле депутаттарга, саясатчыларга силердин алдыңарга келип ушул ар кандай темаларда талашып тартышуу аябагандай маанилүү, биз үчүн аябагандай кызык. Сиздерге чоң рахмат. Эгерде тема боюнча айта турган болсок, менин көз карашым боюнча бул закондун бизге эч кандай кереги жок. Биринчиден, эмне үчүн кереги жок? Бул законду биз орус туугандарыбыздан көчүрүп атабыз. Орус туугандардан көчүргөн мыйзам эч убакта бизди ийгилик алып бара албайт. Анткени орус туугандарыбыздын мамлекети кайда баратат? Мамлекеттин абалы кандай? Алардын бийлигинин бүгүнкү күндө кандай авторитардык экенин мен ойлойм бир эле кыргыз эли, кыргыз мамлекети эмес, бардык дүйнө жакшы билет. Ошондуктан биз орус туугандарыбыздан бир дагы мыйзамды көчүрбөшүбүз керек. Экинчиси, биздин ушул мыйзамдын авторлору айтып атат, биз бейөкмөт уюмдардын деструктивдүү кээ бирлерин гана контролдогонго аракет кылалы деп. Мен суроо бергим келет. Деструктивдүү экенин ким аныктайт? Өкмөт аныктайбы? Эгер өкмөт аныктай турган болсо, тетирисинче мен айта алам, бийлик өкмөт контролдогон жерде дайыма биринчи кезекте деструктивдүү күчтөрдү, деструктивдүү саясатчыларды, деструктивдүү уюмдарды жок кылбайт. Тетирисинче аларга жакпаган, алардын сөзүн сүйлөбөгөн уюмдарды жок кылат. Деструктивдүүнүн ичинде сөзсүз түрдө бийликке жакпаган бейөкмөт уюмдар биринчи кезекте жок боло турган мыйзамга алып келет. Экинчиси, сырттан каражат алган деп дагы жазылган, мен мыйзамды билем. Эми сырттан каражат алган деп айта турган болсок, сырттан бүгүнкү күндө каражат алып аткан биздин өкмөтүбүз биринчи кезекте, мен бюджет комитетинин мүчөсүмүн, 30%-ыбыз бүгүнкү күндө чет элден каражат алабыз. Биздин мамлекетибиз өзүбүздүн бюджетибиздин өзүбүз толуктай албай 30% тышкы карыздын эсебинен алып, бейөкмөт уюмдар сыяктуу мамлекетибиз дагы жашап атат. Ар бир мамлекетчинин кызматтын
президенттен баштап, өкмөт мүчөлөрүнө чейин, премьер-министрге чейин, биз депутаттарга чейин 30%-ибизди Америка, Европа, Япония, Турция төлөп берип атат. Эмне кылабыз аны? Ачык болушу керек. Бейөкмөт уюмдар деп айтып атабыз. Бейөкмөт уюмдардын ар бир жылдын аягында бардык массалык маалымат каражаттары аркылуу финансылык отчеттуулуктары бар. Бул бардык Европадагы, Америкадагы цивилдешкен, корпоративдик башкарууга өткөн бардык уюмдар ушундай жылдын аягында финансылык отчетторун берип турушат. Ошол финансылык отчетторунда кимден канча акча алды, кайсы жакка жок кылды, бардыгын ошол жерде берет. Эгерде бизге отчет керек десек, ачыктык керек десек, мына биз ушуну карашыбыз керек. Анткени Кыргызстанда корпоративдик башкаруу жөнүндө мыйзам бар. Корпоративдик башкаруу жөнүндөгү мыйзамдын негизинде бардык уюмдар жылдын аягында ошол финансылык отчетторун беришет. Ошол сыяктуу булар сыртка чыгарып турушат бардыгын. Дагы бир нерсени айткым келет. Ачыктыкты камсыз кыла турган бул мамлекет эмес. Тетирисинче мамлекет кийлигишкен жерде бардыгы жабык боло баштайт. Анткени мамлекет бардыгын өзү контролдогусу келет. Ошон үчүн ачыктыкты бир гана нерсе контролдойт, бир гана нерсе сыртка чыгара алат. Ал байкоочу кеңештер. Ар бир өкмөттүк эмес уюмдун, ар бир жакшы башкарууга өтөбүз деген компаниянын мамлекеттин сөзсүз түрдө байкоочу кеңеши болот. Байкоочу кеңеш мамлекетте бул парламент, компанияларда директорлор кеңеши, ал эми бейөкмөт уюмдарда байкоочу кеңештер. Алардын бардыгы бири-бири менен урушуп, бири-бири менен талашып, сыртка маалыматты ыргытып турушат. Мына ачыктык ушул аркылуу камсыздалат. Ал эми биз дагы айланып келип мунун бардыгын мамлекетке бере турган болсок, анда биз жаңылыштык кылып коебуз. Сөзүмдүн акырында жана менин пикирлешим Перизат айтып кетти. Мамлекеттин 5 маанилүү демократия боюнча көрсөткүчү бар. Биринчиси эгемендүү өкмөт, экинчиси эгемендүү парламент, үчүнчүсү эгемендүү сот, төртүнчүсү эгемендүү борбордук шайлоо комиссиясы, бешинчиси эгемендүү жана күчтүү граждандык коом болуп эсептелет. Бизде бүгүнкү күндө төртөөсү мамлекеттин контролунда. Өкмөтүбүз дагы, парламентибиз дагы, сотубуз дагы, борбордук шайлоо комиссиябыз дагы кимдин көзүн карап турат? Бийликтин көзүн карап турат. Бүгүнкү күндө бийликтин көзүн карабаган ким? Бир гана граждандык коом. Эгерде биз бүгүнкү күндө ушул законду кабыл алып, граждандык коомду дагы мамлекеттин алдына басып бере турган болсок, анда биз толугу менен мамлекетибизди авторитардык, бир адамдын көзүн караган мамлекетке айлантабыз. Ошондуктан мен ойлойм, биз келечектүү мамлекет болобуз десек, демократиялуу мамлекет болобуз десек, анда биз мындай закондорду эч убакта кабыл албашыбыз керек. Рахмат. Ана эместе аудитория тараптан суроо берүү бөлүгү башталды. Суроолорду берүүнү баштайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү теледебаттын катышуучулары. Менин суроом урматтуу бүгүнкү мыйзам долбоорун жактоочусуна болмокчу да. Урматтуу депутат мырза, айтсаңыз, саясий ишмердүүлүктү сиздер кантип аныктадыңыздар жана массалык маалымат каражаттарынын ишмердүүлүгү саясий ишмердүүлүккө киреби? Себеп дегенде булар кандайдыр бир коомдук ой пикирди, коомдук көз караш жаратат да, анан кийин массалык маалымат каражаттары кирип калса, бул сөз эркиндигин чектөө болуп калбайбы? Чоң рахмат. Рахмат. Саясий ишмердүүлүк деген түшүнүктүн өзү аябай кеңири түшүнүк да. Бул философиялык мааниде болушу мүмкүн, саясий мааниде, политологиялык мааниде дегендей башка мааниде болушу мүмкүн. Ошон үчүн конкреттүү түрдө саясий ишмердүүлүк деп туруп ага биз аныктама берген жокпуз. Биздин ушул мыйзам долбоорубузга карата биздин түшүнүктө саясий ишмердүүлүк деген эмне деген суроого жооп бердик да. Ошол жерде эки фактор бар. Бул биринчиси, ал тигилже бул бейөкмөт уюмдун сырттан каржыланышы, анан кийин экинчи фактор, алар өздөрүнүн уставдык жанакы милдеттерине, максаттарына карабастан башка иштер менен алектенип туруп, саясий акцияларды уюштуруу жолу менен аларды каржылап, мамлекеттик бийлик органдарына тигилже бул чечимди кабыл алуусуна таасир этүү, то есть басым жасоо деген болуп атат да. Ал эми сиз айткан жанакы массалык маалымат каражаттарынын аракеттери жөнүндө ал өзүнчө мыйзам менен тескөөлөнөт да, жөнгө салынат. Ал массалык маалыматтар каражаттары жөнүндөгү мыйзам бар, ошол жакта ошо менен жөнгө салынат. Буга тиешеси жок. Эми ошол эле мезгилде биз кошумча айтып коюшубуз керек, ушул эле мыйзам долбоорубузда биз саясий иштерге, саясий иш жана аракетке эмнелер кирбейт деген нерсеге да жооп бергенбиз. Ал жерде саламаттыкты сактоо, адам укугун коргоо, айлана чөйрөнү коргоо деген маселелер менен алектенген бейөкмөт уюмдардын ошол маселени көтөрүп кирсе, бул саясий ишке кирбейт деп конкреттүү түрдө көрсөткөнбүз. Саламатсыздарбы, дебаттын катышуучулары. Менин суроом Рашан Жээнбековго. Эмне үчүн ошол чет өлкөлүк уюмдар
Кыргызстандын саясий иштерин аралашып, ошол эле Кыргызстандын келечегинде терс таасирин тийгизе турган маселелерге деле аралашып, ошо бейөкмөт уюмдар чечүүгө кийлигишип жатат да. Биринчиден, анан экинчиден бул ошол эле эгерде бейөкмөт уюмдар бир жаман иш кылбаса, жаман бир Кыргызстан үчүн терс таасирин тийгизе турган иш кылбаса, эмне үчүн бул мыйзамдан качышып атат? Ушул эки суроо. Адатта ар бир бай мамлекет, демократиялуу мамлекеттер ар кимиси өзүнүн бейөкмөт уюмдарын каржылайт. Тилекке каршы, жана мен айтып кеттим, биздин бюджетибиздин начарлыгы, мамлекетибиздин жакырчылыгы биздин мамлекетке бейөкмөт уюмдарды каржылаганга жол бербейт. Ошондуктан бизди көбүн эсе мисалы Россия же болбосо Казакстан бейөкмөт уюмдарды каржылабайт, негизинен демократиялык мамлекеттер каржылашат. Булар Европа менен Америка. Эмне үчүн алар каржылайт? Анткени канчалык мамлекет ушундай баалуулуктар аркылуу, мисалы мен жана айтып кетпедимби, солдаттардын кызыкчылыгын коргоо, дарылардын сапатын коргоо, балдардын укугун, таза шайлоо боюнча күрөшүү аркылуу мамлекет демократиялуу боло турган болсо, ошончолук мамлекет ишенимдүү эл аралык аренада өнөк боло алат. Биз дүйнөлүк цивилизациялуу мамлекеттерге ишенимдүү өнөк болушубуз керек. Анткени демократиялуу гана мамлекет жакшы ишенимдүү өнөк боло алат. Экинчиси, канчалык биздин мамлекетибиз ушул кыйынчылыктарды чече турган болсо, ошончолук биздин мамлекетибизде эл байый баштайт. Байыган элдин арасында кылмыштуулук, жакырчуулук азаят. Канчалык кылмыштуулук көп боло турган болсо, ал сөзсүз түрдө эртеби кечпи эл аралык аренага экспортко чыгат. Мына ушул коркунучтуу нерселердин токтотуу жана мамлекетти демократиялуу кылыш багытында көптөгөн мамлекеттер биздин бейөкмөт уюмдарды ар кандай багытта каржылап турушат. Бул жакшы нерсе. Өзүнүн аналитикалык сөзү үчүн төгүндөш тараптын башчысы кылат. Сизге берилген убакыт 4 минут. Убактыңыз башталды. Дагы бир жолу саламатсыңар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр эмесе жалпы оюнду жыйынтыктоо үчүн аналитикалык речьтердин убактысы келип жетти деп ойлойм. Бүгүнкү оюндун жалпы жыйынтыктап айтканда оппозиция тарап эмне менен жеңип кетти деп ойлойсуздар? Ошоларды мен сиздерге дагы бир жолу оюндун жалпы жүрүшүнөн кыскача маалыматтар менен көрсөтүп кетсем. Биринчиден, бизде урматтуу өкмөт тарап айтып кетти, биз демократиялык коомду куруш үчүн ушул контроль керек деп. Бирок биз оппозиция тарап катары демократия үчүн эң негизгиси жарандык коомдун күчтүү болушу керек экендигин көрсөтүп кеттик. Муну биз эмне менен көрсөтүп кеттик? Албетте бул демократиялык күчтүү мамлекеттин 5 пункту болгон. Биринчиден, өкмөт, сот, парламент жана борбордук шайлоо комитети жана жарандык коом деп айтып кеттик. Ошол жерде эгер жарандык коомду күчтүү кылып турган, бул азыркы кезде бул калп эмес, бул ачык чындык чет элдик бейөкмөт уюмдар болуп эсептелип атат. Ал эми чет өлкө кийинки жерден биздин өкмөттөр айтып кетти, саясий ишмердүүлүккө аралашкандар деди. Саясий ишмердүүлүккө жана мамлекеттик органдарга кандайдыр басым көрсөтүү, чечим кабыл алууда басым көрсөткөн уюмдар деп айтып кетти. Урматтуу биздин эксперттер айтып коюшса да, эгер кайсы бир өкмөт, кайсы бир уюм азыр өзүнүн ошол эле балдардын укугун коргоо үчүн, ошол эле көп аялды алууга каршы чыгуу үчүн, же аялдар квотасын көтөрүп чыгуу үчүн сөзсүз парламентке каршы чыгат да. Ал деген парламентке басым жасайт. Урматтуу парламент, эмне үчүн силер биздин налогубузга айлык алып отуруп, эмне үчүн силер бизге айткан мыйзам долбоорун кабыл алып бербейсиңер деп. Бул деген саясий басым болуп эсептелет. Демек, ким жакын арада аялдардын маселесин көтөрсө, ошол эле балдардын маселесин көтөрсө, анда бул деген саясий басым катары бааланып, демек көптөгөн азыркы кезде аябай иштеп жаткан бейөкмөт уюмдарыбыздан айрылып калабыз. Ушуну ойлонуш керек болчу. Экинчиден, коопсуздук маселесин айтып кетти да, деструктивдүү күчтөр деп айтты да. Ошол эле кезде биздин өкмөт тарап бизге деструктивдүү күч деген эмне? Анын ичине кайсыл кирет? Эмне үчүн кайсыл бир мисал үчүн деструктивдүү күчтөр деген экстремисттик уюмдар ана мындай дейт. Булар тилекке каршы азыр бейөкмөт уюмдарда жанагы экстремисттик болуп аткан деле көргөн жокпузбу? Ошол 119 миңдин ичинен кимиси деген жогорку кеңешти барып ашып кетти эле. Кимиси жанагы революцияны баштап жүрдү эле. Ушул жөнүндө суроолорду эксперттер урматтуу силер карап коесуңар деген ишеничтемин. Андан кийинки
болсо бөйөкмөт уюмдарды биз ошол эле жерде булардын эки эле аргументи болду. Булардын баарын жокко чыгардым деп эсептейм. Жана биз өзүбүз айтып кеттик. Бөйөкмөт уюмдар эмне үчүн керек? Бөйөкмөт уюмдар бизде ошол эле убагында хипикни сактап калган. Бизде бөйөкмөт уюмдар бизге бир убакта аялдар квотасын алып берген. Бөйөкмөт уюмдар ошол жанагы айыл жерлеринде биз балдарыбыз ооруга чалып калбасын деп вакцинадан арылып калганда ошол жергиликтүү өзү алдынча башкаруу өкмөттүк уюмдарга басым көрсөтүү аркылуу ошол вакциналарды көтөрүп чыгышкан уюмдар болгон. Эмне үчүн ушундай биз жакшы иш кылып аткан уюмдарды мамлекеттин өзүнүн күчү жетпей жатат. Ооба, биз ошону түшүнүп, ошол бөйөкмөт уюмдардын болуусун колдойт элек да. Эгер мамлекеттин кайсы бир жерде күчү жетпей жатса, аны деген бөйөкмөт уюмдар колдоп, кайсыл жактан акча албасын, кайсыл жактан кылбасын, биздин өзүбүздүн жашоо мүмкүнчүлүктөрүбүздү, жашоого болгон укугубузду ишке ашырууда бөйөкмөт уюмдардын ролу чоң экенин айтып кеттик. Жана бул жерде айтып атат, биз жөн гана отчетторун сурап атканбыз депчи. Отчет бул биз айтып кеттик. Отчет ар бир жылдын аягында бардык бөйөкмөт уюмдар эң ачык түрдө иштейт. Отчет ар жылдын аягында берилип турат. Ошол эмне үчүн өкмөт тарап эгер ошончолук эле ачыктыкты кааласа, жылдын аягында барып ошонун отчетун көрүп албай, анан келип алып жок биз деген деструктивдүү жана саясий басым көрсөтүп атат деп аныктоо үчүн биз силердин отчетуңарды карашыбыз керек деп ойлойт да. Мен акыркы айтып кете турган нерсе ушундай туура эмес мыйзам долбоорлорун кабыл алуу менен биз жарандык коомду өлтүрүп, авторитардык өлкөгө айланып барабыз. Ошон үчүн бул мыйзам долбоорун колдобого чакырам. Рахмат. Өзүнүн аналитикалык сөзү үчүн ырастоочу тараптын башчысы аркылуу сизге берилген убакыт 5 мүнөт. Убактыңыз башталды. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу достор, телекөрүүчүлөр. Равшан мырза сөзүнүн аягында бир канча суроо таштап кетти бизге. Эмне деген суроо? Бул деструктивдүү күчтөр кийин саясий куралга айланып, оппозиция же башка күчтөрдү куугунтуктай баштайт дейт. Сиз өзүңүз чоң саясатчысыз. Сиз биринчи инкылап, экинчи инкылапка кандай бир түз болсо дагы кандай бир деңгээлде катышыңыз бар. Сиз азыркы учурда да кандай бир өкмөттө, бийликте депутат болуп кандай бир иш аракет жасап жүрөсүз. Сиз билесиз, качан гана мамлекет жарандарына кысым көргөзө баштаганда, ошол мамлекеттин келечеги бүткөн күнү башталат. Эми биз бул жерде бардык жарандык коомго кысым көргөзбөй элебиз. Биз бул жерде жарандык коомго каршы эмеспиз. Силер сөзүңүздүн башынан аягына чейин, мисалы үчүн хипик маселеси, вакцинация маселеси, башка маселелерди көтөрүңөр. Бул жарандык коом, ооба, биз жарандык коом болсун. Биз каршы эмес, болгону жарандык коомду бүгүнкү күндө алар бизге көргөзүп бериш керек. Ал кандай максатта иштеп жатат? Бул абдан жакшы нерсе. Себеби кээ бир жарандык уюмдар, мисалы үчүн мен кайрымдуулук кылам деп туруп саясатка аралашып жатат. Өзүнүн функциясын так аткарсын. Же болбосо ошол эле жарандык уюмдар бар, кээ бир миллиардерлерден акча алып туруп Кыргызстанда кандай бир дестабилизацияга алып келгенге аракет кылышы мүмкүн. Биз ошолорду карайлы деп жатабыз. Бул жерде бардык жарандык коомду кысым кылып, силер жаман экенсиңер деген сөз жок. Бул жерде биз бардыгын карап жатабыз. Анан кийинки маселе орустардан көчүргөн нерсе бизге эч качан пайда алып келбейт деген мындай популисттик сон идеяны айтып кетти бизге Равшан мырза. Буга мындай орустар муну кимден көчүрдү? Орустар муну Америкадан көчүрдү. Америкада фара деген мыйзам бар. Ошону көчүрүп алып келип өзүнө коюп коюшкан. Бул жерде эч кандай нерсе жок. Экинчи маселе, бул жерде кайсы мамлекет авторитардык, кайсы мамлекет демократиялык? Бул жерде сиздерге кошулабыз. Америка демократиялык мамлекет, Россия кандай бир деңгээлде авторитардык мамлекет. Ал эми биз бүгүнкү күндө демократиялык мамлекет, демократияга умтулуп жатсак, демек биз Америка баштаган фара мыйзамына умтулуп жатабыз. Демек бул жерде биз демократияны колдоп жатабыз. Ошондон улам биздин мыйзамга сиздер каршы чыкпаш керексиз. Эми анализге өтсөк. Анализде бөйөкмөт уюмдарда бул саясий ишмердүүлүк деген эмне деген жерде чоң талкуу болду. Биздин мыйзам долбоорубузда, урматтуу биздин оппоненттер, так даана жазылып турат. Саясий ишмердүүлүккө илимде болгон, спортто болгон, башка бир тармакта болгон, адам укугун коргоодо болгон, жана башка фармацевтикада болгон ишмердүүлүктөр кирбейт. Саясий ишмердүүлүккө конкреттүү түрдө бийликке умтулуп жаткан, бийликке кысым көргөзүп жаткан уюмдар кирет. Алар кысым көргөзүп кандай бир чечим кылып. Бул жерде биз жалаң эле батыш жөнүндө айтпайлы. Бул жерде азыркы учурда орус дүйнөсү деген нерсе чыкты. Ошол нерселер да бул мыйзамдын арасында каралат. Себеби биз билебиз, бажы биримдигине киргенде орустардын таасири абдан күчөп баштады. Биз ошолорду да тескерге алыш керекпиз, урматтуу анда. Андан кийинки маселе
сіздер айтып жатасыз, демократия, біз айттық, демократия мамлекеттерде бар екен бұл нәрсе. Америкада бар екен бұл нәрсе. Россия кейін демократиялық болауыз деп қабыл алыштыр, бірақ білмеймін. Бұл жерде мен айтқызып келіп жатады. Бұл нәрсе демократиялық нормаларға дал келеді екен. Америка қолданып жатады. Америка негізі демократияның негізгі фундаменталды критерийлері қайсы? Ашықтық, тақтық. Мамлекеттен бейөкімет ұйымдар тақтықты сұрайды екен. Біз не үшін олардан тақтық сұрай албайбыз? Бұл шында чоң сұрау жатады. Демек біз бұлардан тақтық сұрасақ, бұл мыйзамды қабыл алу арқылы тақтық, ашықтықты сұрасақ, демек біз демократияға ұмтылып жатабыз. Ошондон улам біз бұл мыйзамды қабыл алыш керекпиз. Силер айтып жатасыз, бүгүнкү күндө отчет берип жатат. Мен ушул күнгө чейин бир да отчетун көрө элекмин, кайсы өлкөдөн акча алып, кимге каржылап, канча гранттын жарымы жеп алганын. Бул жерден да аныкташ керек бул маселени. Андан кийинки нерсе, булар айтып жатат, коопсуздук жөнүндө сөз кылганда булар айтып жатышат, 5 принцип бар, 5 принцип, 30 секунда. 5 принцип бар. Жана ошолорду биз так аткарыш керек. Ооба, коопсуздук дегенде мисалы үчүн Америкада болгон нерсе, бул 38 жыл эмнеге кабыл алган? Ал нацисттик идеология элге сиңип баштаганда кабыл алган. Бүгүнкү күндө бизде кандай маселелер бар? Экстремисттик күчтөр бар. Ошолор эле МПОнун атын жамын алып бизге келип өзүнүн саясатын жүргүзүп жатпайбы? Ошону биз эске алыш керекпиз. Ошондуктан Павлов айткан, эркиндик менен бакубаттуу коом, эркиндик менен цензуранын ортосунда. Биз бүгүнкү күндө ошол идеяны жактап чыгабыз. Мен биринчиден Нуркамил мырза менен Раушан агайга, Нуркамил агайга жана Раушан агайга ыраазычылык билдиргим келип отурат. Жаштарды колдоп бүгүнкү биздин теле берүүбүзгө келип отурган, анткени бул силер биздин ишеничти, биз силердин ишеничти актаган жаштардан бололу дегендей. Анан баягы коом, негизи баягы ар бир коом демократия качан болот? Ар бир коом өзүнө ылайыктуу кылып аны демократияны кабыл алганда турабы? Анткени биз ар кайсы өлкөнү туурап эле Америкада кабыл алыптыр, Россияда кабыл алыптыр эмес. Коом качан өзүбүздүн ошол баалуулуктарыбызга, өзүбүздүн географиялык абалыбызга, өзүбүздүн системабызга ошол демократияны качан туура кылып киргизгенде гана биз демократиялык коом болобуз да. Анан жалпы эмне айткым келип атат? Эч убакта баягы мен өкмөт тараптан мындай күткөн болчумун да, баягы ошол эле бейөкмөт уюмдар, ошол эле биздин чет өлкөдөн каржыланган бейөкмөт уюмдар биздин кандайдыр бир даражада баалуулуктарыбызга, тилибизге жана кандайдыр бир даражада ошол баягы маданиятыбызга баягы таасирин тийгизүүдө азыркы учурдачы ошол нерселер дагы айтылыш керек. Анткени маданияты болбой эл болбой турабы? Маданият эгерде биз адамдарды бөлүп, маданиятын ар башка кылган соң, ошондо гана элди биз башкара алабыз деген принцип бар турабы? Идеологияны өзгөртүп, диний ар кандай нерселерди өзгөртүп, тилди өзгөртүп, ар кандай бөлүктөргө бөлгөндө жана разделяй власть деп коет го. Ошондой болгондо гана биз ошол өлкөнү, ошон үчүн биз ошол жөнүндө сөз кылыш керек болчу. Бул жерде адам биздин маданиятыбыз эмне болот, биздин баалуулуктарыбыз эмне болот ошол жөнүндө. Андан кийин өкмөт тарапта аябай абдан жакшы аргументтер айтты. Ооба, коопсуздук, мамлекеттин коопсуздугу корголушу керек. Качан мамлекет бул ата-эне турабы? Ата-эне, өкмөт ата-эне. Ал болсо өзүнүн жарандарын коргош үчүн ар кандай мыйзам долбоорлорун кабыл алышы керек жана ошол системаны кабыл алып, ошол мамлекет жарандарга баягы комфортный жашаш үчүн ар кандай шарттарды куруп бериш керек. Ал эми оппозиция тараптан абдан жакшы нерселер айтылып кетти. Ооба, ошол эле Нурбек Токтокунов жана келтирип кеткен ошолор жарандык коомду активдештирүү үчүн чуркап жүрөт. Чын эле ошол жарандык коом, эгерде Кыргызстан чынында күчтүү мамлекет болгондо, ошол адамдарды өздөрү каржыламак. Албетте, туура айтып атышат оппозиция тарап. Эгер күчтүү мамлекет болгондо ар кандай экономикалык себептердин натыйжасында чет өлкөлүктөр каржылаганга аргасыз, каржы алганга аргасыз болуп атабыз. Демек бүгүнкү күндө ошол чуркап жүргөн жарандык коомду өнүктүрүш үчүн адамдарга биз эч кандай тоскоолдук көргөзбөйлү деген ой болот. Албетте, тыйындын эки жагы бар. Жана бүгүнкү оюн абдан мыкты деңгээлде өттү. Жана бул мыйзам долбоору эми дагы парламентте каралат. Жана жалпы телекөрүүчүлөрдү ушул мыйзам боюнча ар кандай сындарды күтөбүз, ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Саламатсыздарбы? Менин атым Өмүрбеков Акылбек. Бүгүнкү куруп берген оюнуңуздар үчүн абдан ыраазычылык билдирем. Абдан мыкты деңгээлде өттү. Эң негизги нерсе, мен күткөн нерселер эмне болчу жана алар кайсылар айтылбай калды эле, сразу баштап кетсем.
дароо эле баштап кетсем, мисалы азыр бизди көрүп турган ТВде бизде кой кайтарып келген же юрист же билимдүү адамдар болушу мүмкүн. Алар биздин мыйзам жөнүндө толук билбейт да. Ошондуктан өкмөт тараптын күткөн нерсе бул мыйзамды деталдуу түрдө кайсыл жөнүндө сөз кылып атасыңар, эмне жөнүндө сөз кылган жоксуңар, ошону так айтып кетсеңер жакшы болмок. Бул эл үчүн пайдалуу да. Бунун ТВнин максаты ошол, элге ушул мыйзамды жеткирип, алардын добушун силерге берүү да, кайсыны колдойт, кайсыны колдобойт. Кийинки нерсе, агент, чет элдик агент деген статус эмне, ал мен дагы эле түшүнгөн жокмун. Эгер аны берсек, эмне болот, эмне болбойт, эмнени утабыз, эмнени утпайбыз, ошол нерсени айтыш керек болчу. Анан айтып атасыздар да, эгер алар саясий иш жүргүзсө, анда биз аларга тиги чет элдик агент деген статусту берип коебуз десе, анда эмне алар ишмердигин уланта береби? Анда уланта берсе, анда бизге эмне пайда деген суроо келип чыгат да. Эгерде биз ал статусту берсек, алар ишин саясий ишкерлигин аткара албай калабы деген суроо пайда болот да. Ошонун бардыгын толугу менен түшүндүрүп бериш керек болчу. Анан негизги нерсе айтылат да, бактын жалбырагы эмне үчүн түшүп атат, билиш үчүн анын тамырынан караш керек дегендейчи. Ошондуктан бул жерде мисалы аларды министрликтен кабыл алып атканда уставың карайт турабы? Эгерде сен уставыңды аткарбасаң, эмне үчүн анда сен уставыңды аткарбаган үчүн сени сотко берип туруп, сени жаап салбайт, же болбосо ишмердигиңди токтотуп салбайт деген суроо пайда болот да. Бүгүн оппозиция тарап ошондо альтернативаны сунуштаса болмок да. Сен уставыңды аткарбайсың, анда иштебейсиң деп. Демек бул жерде сен келдиң, өз ишиңди аткарбадың, бул сенин укугуң бар. А эгерде силер жанагындай чет элдик деген статус берсеңер, ал жерде 6 айга чейин силердин ишмериңер токтотуп коюп, сотсуз. Эгерде силер өкмөт тарап мыйзамдуу так болуп, ачык айкын болушун кааласаңар, анда силер дагы сот түрүндө бардыгын так ачык айкын кылышыңар керек да. Демек суроо пайда болот, анда чет элдик статуска жеткирбей эле, эгер сен уставыңды туура эмес аткарып атсаң, башында эле ага бербей коюш керек. Эгерде бергенден кийин уставын аткарбай атса, жөн эле жаап койсо болбойбу деген. Ал эми оюң уруп бергениңиздер үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Рахмат. Мына ушуну менен урматтуу көрөрмандар, биз бүгүнкү оюнубузду жыйынтыктайбыз. Жана эсиңиздерге сала кетчү нерсе, бүгүнкү оюндун жыйынтыгын бир гана сиздер чечесиздер. Эгерде өкмөт палатасы утушка ээ болду десеңиздер, 03 санын 35-35 кыска номерине жөнөтсөңүздөр болот. А эгерде оппозиция тарап жеңишке ээ болду десеңиздер, 04 санын 35-35 сандарына жөнөтүп, өз добушуңуздарды берсеңиздер болот. Ушуну менен бүгүнкү эфирибизди аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.